إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolor bolsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'ın salamı, cana salavatı bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman ağayınlar, kandaysızlar, жақсылар mı? Allah subhanahu wa ta'ala barımızın karmağan orozalarımızı kabul kılsın. Sorulardı başlayız inşallah. Bir saat ile soru cevap kılawız. Bir saattan keyin buyursa Kur'an ayatları menен dem salып berебиz sizlerge. Adattagıday jin, sıyqır, kara dua oorularyna байланыштуу суролоруңуздарды биздин бул түз эфирге түздөн түз комментарийга жазсаңыздар болот. Биз болсо түздөн түз сиздерге жооп бермекчибиз bir saat boyu. Ya. Суроо. Ошону эме болуп калат экен, кийин бизди рукуя укула 3 saat дегенде суроо жооп болуп кыйнайт экен да кичинечи. Ошого суроо жооп 1 saat анан кийин рукуя кылат окшойбуз. Суроолоруңуздарды таштай берсеңиздер болот иншаллах. Биз ар бир суроого кыска кылып бардыгына жооп бергенге аракет кылабыз буюрса. Assalamu alaikum. Суроолордон баштай берелик. Wa alaikum assalam. Биринчи суроо. Жин, сыйкыр кылган адамдар кандай жаза алышат дейт. Bismillahirrahmanirrahim. Sıyqır менен алектенгендер бар. Алар биз көз ачык, бакшы, төлгөчү же сыйкырчы деп атайбыз. Ал кишилер Алла Таала өзү бул дүйнөдө тооба кылып, мусулман болсо, мусулмандыкты мусулманмын деп жүрөгүндө мусулманчылыкты айтса тили менен, ошону биз Аллах Таала жанын алганга чейин, өлүмү келип калганга чейин ушул жогорудагы сыйкырларына, жасагандарына, көз ачыктык кылгандарына тооба кылса Аллах Таала сөзсүз кечирет. Анткени Аллах Таала Кур'анда айтат, мушриктерге айтат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, айткын о пайгамбар, тигилер өзлөрүнө зулум кылгандар, тактап айтканда ширк менен алек болгондор. Ошол кезде бул аят Мекке мушриктерине түшөт. Ал мушриктер ширк, мусулманчылыктан биякта турсун, алар ширктин баткагына батып, ошол ширкин улантып, пайгамбарга зулум берип аткан кишилерге Аллах Таала аларга мээримдүүлүгүн ушундай түшүрүп атат, инсаний мээримдүүлүгүнө. Аллах Тааланын ошол жалпы адамзатка болгон мээримдүүлүгүн ушул аятта чагылдырып атат. Аятта эмне деп атат? Иннеллазина заламу би анфусихим, өзлөрүнө зулум кылгандар, ширк менен алек болгондор. Алар эгерде ошол ширкиден кайтса, зулумдан кайтса, Аллах Таала аларды мен кечиремин. Аллах Тааланын кечирими карибу минал мухсинин, жакшы кишилерге, албетте жакын имандуу кишилерге деп Аллах Таала кечирим эчигин чексиз кылып ачып койду. Туура, Кур'анда аят бар, ширкти Аллах Таала кечирбейт, башка күнөөлөрдү кечирет. Эгерде ширк кылган абалда өлүп кеткен болсо, же ширкти жасап атып, ошол ширкине кылган ширкине тооба кылбаган абалда акыретте Аллах Таалага жолуккан болсо, бул дүйнөдө ширки кечирилбегендиги үчүн Аллах Таала
күнөөлөрүн кечирбейт. Ошол кылган ширке бүткүл амалдарын жокко чыгарып салат. Жада калса Алла Таала пайгамбардын өзүнө кайрылып айтып атат: "О пайгамбар, эгер сен ширк келтирсең, лаин ашракта, ширк келтирсең, бүткүл амалдарың бекерге чыгып кетет." Билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ибадат маселесинде бардыгыбыздан алдын болчу. Эң таква, эң момун кишиден дагы пайгамбар алейхиссалам алдын беле. Кетме-кет, токтоосуз, үзгүлтүксүз орозо кармаган пайгамбарыбыз. Кечинде тахажжуд жана нафил ибадаттар менен түндөрдү өткөргөн, ошол ибадатты шунчалык көп болгондуктан буттары жарылып кетчү эле деп Айша энебизден риваят кылынат. Ошондой киши эгерде ширк келтирсе, Аллах Таалага ширк кылса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала өзү айтып атат: "Эгер сен ширк келтирсең, сөзсүз мен бүткүл амалдарыңды жокко чыгарып саламын" деп атат. Эми бизди карап көрүңүздөр. Абалыбыз кандай болот? Көз ачыктарда да ширк кылып аткан, ширк менен алек болуп аткан кишилерден. Бирок Аллах Тааланын кечирим эшиктери бүгүн ачык. Өлүм гаргарасы келгенге чейин, кыямат башталганга чейин бардык күнөөлөргө, жогоруда айтканымдай, ширк кылган кишиге дагы кечирим эшиктери ачык. Бирок ширктин үстүндө өлүп кетсе, тобо кылбай өлүп кеткен болсо, Аллах өзү сактасын, андайлардын күнөөлөрүн кечирбейм деди. Тозок болуп калат. Эми ошол ширк кылган, көз ачык, тык кылган кишилер, бул бир маселе, булар жөнүндө айтып өттүк. Эми ошол көз ачыкка барып, ага бир кандайдыр бирөөдүн үй бүлөсүн бузуш үчүн, бирөөдүн ден соолугуна бир жамандыкты келтириш үчүн, бирөөдү ушул болбогон бир дүнүйөнүн себебинен, көрө албастыктын айынан ал адамга бир чоң залакаттарды сыйкыр аркылуу, көз ачыктар аркылуу алып келген кишинин бул дүйнөдөгү абалы дагы көз ачык менен пашты бирдей эле. Анткени ал дагы ширк келтирди. Ширктин мындай чоң ширктер болуп эсептелет. Аны Алла Тааланын жанында адилеттүү заттын жанында эсеби болот. Алардын жаханнамдагы, тозоктогу абалы кандай болушу жөнүндө. Бирок ушул нерсени дагы Алла Таала кечирет. Мына бүгүн биздин кыла турган ишибиз ошол. Бул бир гана рукуячы гана айта турган маселе, же болсом минбарда отуруп алып дават кылган мечиттеги имам, же ошол диний бир ишмер кишинин айта турган сөзү гана эмес. Бул ар бир мумун мусулмандарга жүктөтүлгөн Алла Тааланын парзы. Амр маруф, нахи мункар кылуу ар бир кишиге буйрулган милдет. Амр маруф, нахи мункар дегени Алланын буйруган нерселерине чакыруу, Алла Таала кайтарган нерселерден адамдарды кайтаруу. Үй бүлөдө ата өзүнүн кол астындагы кишилерге, балаларына, кыздарына, аялдарына, же болбосо дагы бир ошол ушинтип кете берет. Үй бүлө өзү жоопкерчиликтүү кол астындагы кишилерге, ошентип отуруп айыл башчы өзүнүн айылдагыларына, ар бир жетекчи өзүнүн кол астындагыларга, президент өзүнүн жарандарына Алла Тааланын алдысына барганда сөзсүз жооп бере турган маселе. Ошон үчүн жеткизели, ушул эч ким көз ачыкка барбай койсо, көз ачыктар өзүнөн өзү жок болуп кетет. Бул дагы бир маселе. Маселенин бир кандайдыр бир чечими. Ошондуктан ушул барып аткандар көз ачыкка бүгүн тынбай ошол жак менен көйгөйлөрүн арылтамын дегендер түшүнбөстүктөн кылып атат. Түшүнгөндө ал нерсеге бармак эмес. Демек түшүндүрүү биздин милдет, айтуу биздин милдет. Жаман көрөбү, жаман көрбөйбү, бул нерседен кайтарышыбыз керек. Анткени ал арам нерсе, ширк нерсе. Саламатсызбы? Коркуп өз алдынан эле коркуп алаңдап аркасынан бирөө келаткандай болуп корко берсе эмне кылса болот? Суроого жооп берип коесузбу? Алейкум ассалам, саламатчылык. Коркуу бул сезим ар бир инсанда
бар болгон сезимдерден. Ар бир инсанда коркуу деген сезим бар. Коркуу деген сезимди туура жакка колдонсо да болот, туура эмес жакка колдонсо да болот. Бул мен айтайын дегеним, адам дайыма бир нерседен өзүнө ыйык көрүп, бир нерсени өзүнөн улуу, күчтүү көрүп жашайт. Ошол нерсени Аллах Таала эгер корксоңор, Раббыңардан коркула, жараткан заттан коркула деп бизди коркуу сезимди туура тартиптеп койду. Ошон үчүн Кудайдан болгон коркуудан көрө бендеден болгон коркуу бийик болуп кеткен болсо, ошол бенде Аллах сактасын, ширкке чейин барып калышы мүмкүн. Эң чоң күнөөлөрүн жасап койгон болушу мүмкүн, өзү билбеген абалда. Бул дагы арам нерсе, эң азында болбосом ширкке чейин барып калышы мүмкүн, абалга жараша. Анан табигый коркуу, бул коркуу ушундай нерсе, Аллах Таала бул жөнүндө Куранда, аяттарда, хадистерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге буну түшүндүрдү. Жогоруда мен айткан аяттагы далил, буга далил. Эми коркуунун бирөө келип кокусунан бир заматта чочуп турса, адам табигый коркуп кетет го, чочуп кетет. Табигый нерселер. Ошондой коркуунун дагы бир күчөйүп кеткен бир түрү бар. Ал уйкуда катуу чочуп ойгонуп кетүү, же жашоодо бир нерсе шытыр десе эле дароо жүрөгү лакылдап урушу, же болбосо бир нерсе кандайдыр бир коркунучтуу бир үн угулуп кетсе, катуу бир үн угулуп кетсе, бирдеме болуп кете тургандай баягы коркуп, көздөрү алаңдап кетүү, булар деле табигый нерселер. Бирок ошол табигый нерселерден дагы чегинен чыгып бир башкача бир коркуулар болот. Ал мындай табигый коркуудан башкачараак коркуу, жолдо кетип баратса дагы бирөө артында жүргөндөй, шытыр бирөө өтүп кеткендей болуп сезилиши, ошондой нерселер болуп аткан болсо, эгер бул табигый болбогон болсо, анда буну сөзсүз рукуя кылып окуп көрүш керек. Окуганда буну тажрыйбалуу рукуячы диагноз коюп ажыратып кое алат. Бизге да көпчүлүк келет, ушинтип коркок, балам коркок, эмеге да бара албайт, өзү жалгыз туалетке бара албайт, же өзү жалгыз көчөгө чыгып күндүз дагы бирөө менен кошулуп чыгат деп балдарын жетелеп келишет. Анан мындай сүрүштүрүп жакшылап сурап көрсөңүз, ошо кичинекейинде катуу коркуп калган, ужас кинолордон, ошолордон таасирленип калган, же болбосо шунун таасиринин айынан баягы жака баргандан коркуп, жада калса ошо туалетке чейин бара албай турган болуп калган. Эми буларды кетирсе болот. Бул бардык коркуулар эле ошо сыйкырдан, жин оруудан боло бербейт. Ошон үчүн экөөнү ажыратыш үчүн рукуячыга барыш керек. Рукуячы сиздин коркууңузду сыйкырданбы, жин орууданбы, же жөн эле катуу чочуп коркуп калганбы жаштыгынан, ошону ажыратып сизге түшүндүрүп берет иншалла. Assalamu алейкум. Инстаграмдагы суроолорго кайрылсак, никесиз төрөлгөн баланын тагдыры кандай болот? Айрыкча балдар үйүндөгү балдарды айтып жатам. Ва алейкум ассалам. Никесиз төрөлгөн бала шариятыбызда валады зина деп коет, валады зина, зинадан туулган бала деп буларды кээ бир нерселер буларга чектелген. Мисалы үчүн имамдык өтүп болбойт, валады зина болуп төрөлгөн бала. Анан валады зина болуп төрөлгөн баланын жашоодогу орду мындай болот деп баягы кээ бир маселелер бар, бирок бул маселелер анын баланын арам экендигине бир белги бербейт. Ошол арам бала эмес, ошол арам ишти ошол баланын келишине себепчи болгон күнөөкөр ата энеси себепчи болот, бейнике ошол нерсеге барган. Күнөөнүн бардыгы ошондо, балада эч кандай күнөө жок. Болгону балада кээ бир маселелер бар. Күбөлүк өтпөйт, шариятта анан намазга имамдык өтпөйт деген маселелер бар. Булар эми ошол зинадан туулган баланын
Balkim bunun hikmatlari Alloh taolaga birinchidan ayon. Alloh taolaning shu shariati, har bir Alloh taolo qo'ygan shariatda biz bilgan, jana biz bilmagan to'g'on to'qoy sirlar bor. Al temaga chuqur girishmaymiz. Bu emi shariatimizning bir buyruqlaridan. Biroq bala qadimkiler siz bilen bizning baldarda ile bala bo'lib sanaladi. Hech qanday anın ikinci daraja, üçüncü darajadagi adam bo'lib qolmaydi. Oşol balanın gelişine ошондой bo'lib qalışına sebepçi bo'lgan ata-enesine toba qilууну aytishimiz kerak. Eğer bu nerse şariatımızda öte katуу qaralgan, sözsüz türde toba qılıp Allah Taaladan сурап geçirimdi. Анан кийин баягы баладзина болгондон кийин уялып кетип, аны башка жака барып, детдомго барып таштап койгондар болот. Же болсо бирөөлөргө берип салгандар болот. Ошол нерсени ката кетирди, ошол ата-эне эми бул ошону уялбастан, Кудайдан уялбастан кылгандан кийин эми адамдардан да уялбастан ошол балдарды ар жака калтырбастан өздөрү караганы дагы дурус болот. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аялым экөөбүз бири-бирибизди көргүбүз келбей атат. Аялымдын башы көп ооруйт. Мурду тез канап, мени көрсө кадимкидей коркот. Тамакка отурганда кандайдыр шашып жүрөгү секирип тамак жей албайт экен. Сыйкыр болушу мүмкүнбү? Алейкум ассалам. Дагы бир жолу. Siz мына кылыңыз. Рукуячыга аялыңызды жетелеп алып барыңыз, өзүңүз кошо. Окутуңуз. Анан окугандан кийин, рукуядан кийин анык диагнозуңуз такталат. Эгер силердин ортоңордогу көйгөй, бири-бириңерди жек көрүү, коркуу дейбизби, же бири-бириңерге болгон баягындай кыжалачылыктар сыйкырдын айынан болгон болсо, бир эле окуганда билинет, диагноз коюлат. Сыйкыр менен болсо аны арылтса болот, аяктырса болот толук. Анан дагы башка маселе болсо, муну медицина жака кайрылсаңыздар жакшы болот. Биринчи молдого сөз барып, диагноз койдуруп, сыйкырдан эмес экенин аныктап алгыла. Анткени сыйкыр менен болсо, доктор жакта жүрө бересиңер, убакыт өтө берет. Бул нерседен арылыш кыйын болуп, жылдар өтүп кетет. Өзүңөр кыйналасыңар. Ошого эч кандай убакыт кетпейт. Бир жолу окуганда эле билинет. 70-80% кишиге бир эле окуганда сыйкыр жин бар экенине диагноз койсо болот. Саламатсызбы? Карадыба дегенге ишениш керекпи? Окутуп салыптыр деп калышат. Ошолдон улам ичип кетти же оорубу болуп калды деп калышат. Чын эле карадыба тиеби? Саламатчылык, эжеке суроо берип атабы? Жок, Жолдошбек деген. Жолдошбек байке. Бул карадыбага ишенбеш керек, көз ачык ишенбеш керек деген сөз бар элибиздин арасында. Бул туура сөз. Ишенбеш керек дегендин мааниси аларга барбаш керек дегени. Барсаң күнөөкөр болосуң, барсаң ширк кылган болосуң, иманыңан кетесиң, иманың кетирилип калышына себепчи болуп каласың, аларга барсаң бир жамандыкты аласың дегендин жыйынтыктоочу сөз катары колдонуп калынган ишенбегиле аларга деген сөз элибизде көп жүрөт. Ушул сөз көп айланат. Бул туура сөз. Бул алардын сыйкырына ишенбегиле, сыйкыр баары бир таасир бербейт. Кара дуа бир адамдын үй бүлөсүн кантип кара дуа эле бузуп коет эле, ал көзгө көрүнбөгөн нерсе. Же бир адамды кантип эле бир жинди кылып коет. Сыйкыр, кара дуа деген сөз айтылбай атат бул жерде. Аларды биз Курандан, хадистен билебиз. Куранда аят бар. Астаиду билла ма юфарриқуна бихи байнал мар'i ва завжи. Эрди катынды ажыраштырыш үчүн алар сыйкырды колдонушат деген Аллах субханала тааладан ачык аят бар.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан көптөгөн бул жөнүндө хадистер бар. Сыйкырчылардын зыяны, биздин этибарлуу чоң аалымдарыбыз, мазхабтагы чоң аалымдарыбыз дагы, бардык мазхабтагы аалымдар дагы ушул маселеге келишкен. Сыйкыр деген эмне деген? Бул сыйкыр көз ачыктар, сыйкырчы пакшылар тарабынан жасалат. Анын жасоочу киши имандан кетип калат. Эгерде кара сыйкыр жасаган болсо, сыйкыр адамды үй бүлөсүн бузушу мүмкүн, адамды өлтүргөнгө чейин барышы мүмкүн. Сыйкыр адамды оорулардан чыкпай, оорулуу киши кылып коюшу мүмкүн, инвалид кылып коюшу мүмкүн. Сыйкыр ушундай соп-сонун жүргөн кишини заматта бир оодарып коюшу мүмкүн деген аныктамаларды беришкен ислам аалымдары. Бунда талаш жок. Алардын зыяны жөнүндө, алардын ширктеги жөнүндө, аны жасаган кишинин күнөөкөр болушу жөнүндө, ага сыйкырчыга барган кишинин күнөөкөр болушу жөнүндө бунда талаш жок. Болгон ишенбегиле деген сөздү түшүнүңүздөр. Аларга барган адам капыр болуп калат. Кудайдан коркуш керек. Аларга барбаш керек деген мааниде түшүнсөңүздөр, бул туура түшүнүк болот. Туура зыяны болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Каргышка ишенсе болобу? Каргыш тигүүсү дегенге. Негизи ушул атадан балага каргыш берилеби? Алейкум ассалам. Каргыш бул дуанын бизде баягы келиңиз бизге бир дуа кылып коюңуз, жакшы батаңызды бериңиз деген сөздүн тескериси каргыш болот. Тескери дуа дейбизби? Жаман дуа, жаман ошол адамга болгон, мындайча айтканда, наалат. Ошол адамды каргыштоо. Каргыш айтылган сөздөрдүн баардыгы өтө бербейт. Эгер каргыш айтып аткан адам чындыгында ал адамга, ал каргыштап аткан киши бул адамга зыян, зулум, жамандык, ал материалдык жактан болобу, руханий жактан болобу, бардык тараптан болобу, айырмасы жок, зыян жеткирген болсо, зулум кылган болсо, зулумду билесиздер да. Ошол адамга кыйынчылык жараткан болсо, ошол адам зулумдангандыгы үчүн, Аллахтын астында мазлум болуп, кордолгондугу үчүн, жараткан Аллах, мени ушул бендең аябай кыйнады. Мага зулум кылды. Менин мүлкүмдү тартып алды. Же болсо мени аброюму бардыгынын алдында ит кылды. Мени бул адам кемситти. Же болсо мени мындай башым көтөрүп жүрбөй турган кылып койду. Бүтүн элге, калайыкка мени шерменде кылды, бирок мен ак болчум жараткан Аллах. Мени бул же болсо мени бир доомат менен каматып берди бул адам. Же болсо мени ушундай кичине бир материалдык кызыкчылык үчүн алып барып 10 жыл отуруп чыктым. Же болсо ушул сыяктуу маселелерде баягы кыйналып аткан киши мазлум болуп саналат. Мазлум деген зулумданган, зулум көргөн киши. Ошол зулумданышына себепчи болгон киши залым. Залым, зөкүр. Ошол зөкүргө, залымга муногу мазлумдун кылган, Аллага кылган дуасы, каргышы Алла менен мазлумдун каргыштаган кишинин ортосунда парда жок деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бул деген түздөн түз кабыл болот дегени. Ошон үчүн мазлумдун дуасынан сактангыла, мазлумдун дуасынан этият болгула деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда хадистер бар. Зулум бул эмне? Шуну да бир кыскача түшүндүрүп кетейин. Зулум Алланын шариятына туура келбеген абалдардын, туура келбеген чечимдердин бардыгы зулум болуп саналат экинчи адамга. Залым дегени ошол Алланын шариятын коюп туруп,
özünün nafsinden, özünün kızıkçılığından bir ele özün emes, özüne пайда болса, başka biröөгө зыян келип аткан нерсе дагы зулум болуп саналат. Ошондой залымдар, зулум жөнүндө Куранда, хадистерде аябай көп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан далилдер бар. Ошого бул нерсеге өтө кылдат мамиле кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир хадис бар, айтып кеткен: "Иттақу зулма фа инна зулма зулуматун яумал қияма." Зулумдан өзүңөрдү тыйгыла, өзүңөрдү зулум кылуудан сактагыла. Зулум кылып коюудан өзүңөрдү сактагыла. Анткени зулум акыретте залым үчүн караңгылык. Зулумат дегени бул жаханнам, от, баксыздык, жаханнам, кыйынчылык, азап дегени. Кишинин кылган зулуму акыретте ал үчүн азапты алып келет экен. Кийинки суроо. Дуа эскирип кетип тирдешет. Андан кантип кутулса болот? Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Дуа туура эскирип кетет. Эскиргенде бул дагы башка оорулар сыяктуу күчөп кетет. Мында талашсыз. Ошол бирок оору жөнүндө биз эмне дейбиз? Аны шифа бере турган зат Алла Таала. Biz ошол затка үмүт кылып, ошол заттан сурап, алдыга карай умтула берсек, ошол ооруну жеңгенге себептерин аткара берсек, Алла Таала сөзсүз шифасын берет. Алла Таала ар бир нерсени себептер менен коюп койду. Себебин аткарабыз, Алла Таала натыйжаны бизге берет. Ошого оору орточо болобу, жеңил болобу, оор болобу, ал оору. Ага жөнөкөй мамиле жасашыбыз керек, айрыкча сыйкыр маселесинде. Бул күчөп кеткенде жүрөк оорулуу болуп калат, жүрөк кысылат, баш ооруйт. Сыйкырдын күчөп кеткен бир симптому баш менен жүрөктүн кысылышы, оорушу. Эгер ошондой деңгээлге жетип калган болсо, дагы да тапшырмаларды аткарып, аны жеңгенге аракет кылсак, көбүрөөк убактыларыбызды берсек, иншаллах bundan arısa болот. Ар кандай сыйкырлардан. Яда калса, бүтүн дүнүйө сиз үчүн сыйкыр жасаган болсо дагы, Алладан сураңыз, Алла Таала мен шифа берем деди. Шифа берүүчү зат шифа берет иншаллах. Балдарыма азан менен ат коюлбай калган. Эч нерсе болбойбу? Үйдө кары киши болбогон үчүн маани бербей калыпмын. Эгер болбосо азыр койсо болобу азан айтып. Балдарымдын улуусу 21 жашта. Ассаламу алейкум. Бул шариятыбызда сүннөт амалдардан буну жасабаса күнөөкөр болбойт. Жакшы, ошол кезде айтып койсо жакшы болот. Биринчи уккан үнү азан болсо жакшы. Унутуп калган болсо эч нерсе эмес. Эң негизгиси ошол балдарга азандын маанисин үйрөткөнгө аракет кылалы. Азанды уктуруп коюш бир маселе, бир сүннөт, бир амал. Бирок ошол азандын мааниси менен жашаш бул бардыгыбызга милдет, фарз. Фарз болгон, милдет болгон нерсени унутуп коюп, ага кайдыгер кылып таштап коюп, анан ушуга окшогон жеңил нерселерге негизги баягы жагдайдай мамиле кылуу бул да туура эмес. Ал сүннөт ошол кезинде айтылса болду, айтылды, жакшы иш. Эгер айтылбай калган болсо мейли эч нерсе эмес. Күнөөкөр болбойсуз, эртең акыретке, кыяматка барганда сен эмне балаңа азан айтып уктурбадың, балаң азанды укпаганы үчүн сени минтип азаптаймын деген Куранда же бир сүннөттө, шариятыбызда эч кандай далил жок. Бирок ошол азандын мааниси ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах эң негизги мааниси Мухаммад Расулуллах. Ушул Алла Таала сен айткандай жашаймын, пайгамбарыбыз сен көрсөткөндөй жашаймын деген бенденин уадасы бар да, ошол уаданын үстүндө жашоодо жашабаса, ал бенде акыретте сөзсүз Алла Тааланын астында жооп берет. Жана ошол бендеге өзүнүн кезинде тарбияны бербеген ата энеси да жооп берип калышы толук мүмкүн. Ушундай маселе.
Assalamu alaikum damla. 8 жылдан бeri балалы болбой жатабыз. Жаш баланын көкүлүнү алганда төрөбөй жүргөн аялдарга берилет го. Ал чачты көкүлдү тумар кылып тагып алсам болобу дейт. Алейкум ассалам. Жоқ, бұл нәрсе жоқ нәрсе, түйі жоқ нәрсе. Мындай ырымдарды жасап эле коюңуз. Ошон үчүн ушул ырымга окшогон маселелерде сөзсүз шариятка кайтыңыз. Шариятта бар болсо жасаңыз, шариятта жок болсо аны таштаңыз. Себеби пайдасы жок нерселер. Алладан сураңыз, Алла берет иншаллах. Түздөн түз сурай бериңиз. Ал көкүлдү тумар кылыш шарт эмес. Алладан сураш үчүн. Рукуя уксам уктап калам. Кантип аягына чейин угам. Кандай уктаганымды билбей калып атам. Суроомду окуп бериңиз, аманат, аттап кетпеңиз. Ассаламу алейкум. Рукуяны угуп атканда уктап калып аткан болсоңуз, сизге бир уктабастан уккандын дагы бир жолун айтып берейин. Жатып алып эмес, туруп алып угуңуз. Тике туруп алып. Эгерде тике туруп угуп атканда дагы ушундай үлгүрөп уйку тарта берсе, анда бир аз басып уксаңыз да боло берет. Уйкуңузду ачыш үчүн. Бул балким сиздин чарчап калып аткан жумушуңузду ордур, чарчап калып анан рукуяга уктап калып аткандар дагы. Экинчиси сыйкыр оору менен ооругандар дагы, жин оору менен ооругандар көпчүлүгү рукуя угуп атканда оюн башка жака алаксытып, же болбосо уктатып койгон учурлар болот да. Баягы Куранды толук укпай калыш үчүн. Ошон үчүн сиз эгер чарчап калып уктап аткан болсоңуз, бул табигый нерсе, эч нерсе эмес. Бирок баары эле уйкуңузда ордунда болуп эле именно ушу Куран угуп атканда, рукуя угуп атканда уктап калып аткан болсоңуз, анда туруп алып угуңуз сөзсүз. Ассаламу алейкум. Менин жолдошум каза болуп калган. Үйдө кайнагам бар, ажырашкан. Эки бойдок бир үйдө турбайт деп, кайын журтум 3 уулум менен төркүнүмө таштап кетти. Ушул туурабы? Дагы бир кайталап койчу суроо. Мен жолдошум каза болуп калган. Үйдө кайнагам бар, ажырашкан кайнагам бар дейт. Эки бойдок бир үйдө турбайт деп, кайын журтум 3 уулум менен төркүнгө таштап кетти. Эми кайнагасы менен келин экөө тең, келинде күйөө жок, а беркиде аял жок болуп, экөө бир үйдө калбасын деп мени төркүнгө таштап кетти. Намахрамдар калбасын деген. Өзү каяка кетти? Ошо төркүмө таштап кетти, 3 уулум менен алып барып койду дейт үйгө. Ким? Өзү каяка кетти? Ошо аялбы? Ошо эжени апарып койду дейт. Күйөөсү апарып койгон. Күйөөсү өтүп кетти, башына өтүп болуп калган. Үйдө кайнагам бар, ажырашкан ал кайнагам. Эми экөө тең бойдок болуп калды. Экөө бойдок бир үйдө турбайт деп, кайын журтум 3 уулум менен төркүнгө таштап кетти. Ушул туурабы? Өзү негизи, алейкум ассалам. Өзү негизи ушул жолдошуңуз каза болгон болсо, Алла Таала аны рахматын алган болсун. Негизи шариятыбызда ушул маселени биздин кыргыздын ата бабалары деле мындай эле чечип койгон. Намахрам калып кетти, экөө намахрам болду, бир үйдө болбойт деп апарып койганы туура. Шариятта кайнага менен өтүп кеткен, күйөө өтүп кеткен жеңе менен келин менен бир жерде калып кетиши туура эмес. Бул дагы өзүнчө бир туура, бирок ушул нерсени мындай чечип койсо болот да. Ошол сиздин балдарыңыз, сиздин ошол берки кайнагаңыздын мындайча айтканда бир тууган инисинин баласы болот. Өтө жакын туугандар мындай айтканда. Экөө намахрам болду, демек махрам болуп коюш керек. Махрам болуп коюштун жолу нике. Аялы болсо, демек аял жок экен. Экөө тең бойдок деп атпайбы? Аялы болсо, экинчи аял болсо болот. Эгер аял жок болсо,
сіздердің учурум абалыңызда никелеп койсо абдан сонун болот. Эми бул ыктыярдуу маселе. Шарият сөзсүз никелеш керек деген нерсе жок өзү. Нике сүннөт маселе. Эми мен айтып атам да, ушул жерде чоңдор ошентип чечип койсо жеңилирээк болот. Мурда ошондой болгон. Биздин ата-бабаларыбыз, баардыгыбыздын ата-бабаларыбыз ошентип эле чечип келишкен да. Бир айылга келин болуп бирөө түшсө, ошол айылдан чыгып кете албаган. Өтүп кетсе, дагы бир тууганын өрүп койгон. Ал тууган өтүп кетсе, дагы бир тууганын өтүп берип коюп, китептерде жазылып келбейби? Ушул айылдан чыгып кете албадым. 4-5 күйөө өтүп кеткен экен да. Анан ошол беген болуп кетпесин деп эле баягы тууган уруктары намахрамдарга ушул бала чакасы менен бирөөлөрүнө үйүндө кор болбосун же төркүнүнө барып кор болбосун деп өзүнүн алыскы же жакынкы туугандарына никелеп коюп, ошо менен жашап, кемпир болуп өткөн экен энебиз. Ошентип айтылган кемпирлердин сөздөрүн угуп калабыз да кичинекейибизде. Кийинки суроо, көчүрмө кылган туурабы койго же жана башка нерселерге? Жок, көчүрмө болбойт. Туура эмес. Жок нерсе. Ошол нерсени эски баягы түшүнбөгөн, окуяны илими билбеген чала молдолордун айтып аткан сөздөрү. Кулак салбаш керек. Кантип оору бир немеге көчүп кетет. Бул экинчи нерсеге көчүш үчүн телефон болсо экен, Bluetooth аркылуу экинчи нерсеге программасын көчүрүп койгону. Адамдын оорусу Кудай берген нерсе. Жаныбарга көчүрөбүз деп кой сойдурушуп же мал сойдурушуп ошентип айтып аткандар болбогон нерсе. Кийинки суроо. 1 жылдан ашып калды, байкем ичкиликке берилип ичип кетти. Молдолорго алып барсак бир аз ичпей калат. Бирок убакыт өткөн сайын кайра иче берет. Кандай кылсак болот? Алейкум ассалам. Сыйкыр менен сыйкырдын дуанын, кара дуанын айынан ичкиликке кириптер болгон болсо, аны ошол рукуя жолу менен арылтса болот ичкилигинен. Эгер сыйкыр эч кандай белгилери жок болсо, бир окутуп көрүңүздөр. Жакшы тажрыйбалуу рукуячыга. Сыйкыр жок болсо, анда даватка чыгарыңыздар. Чөйрөсүн өзгөртүп бериңиздер. Чөйрөсүн өзгөрткөлө дегени ошонун ар бир тууган адамдын бүгүнкү күндө жакын же узак туугандарыбыздын арасынан бирден бир даватчы бар жок дегенде. Же бир динди түшүнгөн бир калыс бир момун туугандарыбыз бар. Ошол кишилерден сураналы. Ушул адамды жолго коюп бергенди. Туура жолду тандап алганга, бир багыт көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк кыл бергиле. Баягы адам дават кылсын, түшүндүрсүн, чөйрөсүн өзгөртсүн, эски достор менен мамилесин үзүш керек. Бул ар кандай болот да, ичкиликке берилип кеткендердин мисалы. Кээде жокчулуктун айынан ичкиликке кетип калат. Руханияты, ички дүйнөсү аябай бекем, сабырдуу болбогон адамдар бар. Алар болсо ошол кичине көйгөй жаралып калганда, ошол көйгөйдүн чечимин таба албай ичкиликке ичип алып туруп, анан же болбосо ошол көйгөйдү чечиш үчүн сөзсүз ичип алып туруп, кичине жеңилдеп, же ошо ичип алганда анан ызы-чуу салып, ошондой турган кишилер бар. Ошого булардын руханиятын тазалаш керек. Руханиятын тазалаш үчүн сөзсүз динди үйрөтүшүбүз керек. Исламды түшүндүрсөк, динди түшүнсө, акыретин билсе, Алланы тааныса, ичпейт ал адам. Ошон үчүн Алланы таанытканга, Алланын акыретин үйрөткөнгө, акыретин таанытып койгонго бир адамды суранып, же болбосо ошого нерсеге шарт түзүп берели. Анан ичкилигинен арылат. Керек болсо, ону ийне сайып
баягы эмне деп коет? Жок, нашаны түрү бар, эмне деп коет? Наркотик сайынгандар. Наркотиктин баягы суyu коет го, эмне деп коет? Наркотик сайынган деп коебу? Ошолордон дагы Алланы танып, акыретин түшүнгөндөн кийин, даватты түшүнгөндөн кийин толук кайткан балдарды билебиз. Бул нерсе арак анын жанында эч нерсе эмес. Болгону ошол адамды оюн өзгөртө турган, жашоого болгон көз карашын түбүнөн өзгөртүп сала турган ага исламдын негизги маселелерин түшүндүрүшүбүз керек. Saat kaç olup kaldı? Okuy bereli anda 40 minut bolup kalsa. Бирөөнү ушудан кийин баштайлы. Ошол убакыт кечирээк башталып калды. Рукай окуйсуздарбы дегендер көп болуп атат. Азыр ушул суроо менен аяктайлы анда. Устаз, сыйкыр ден соолукка кандай таасир берет? Айтып коюңуз, сураныч белгилерин кантип билсем? Wa aleykum assalam. Rahmetullah. Сыйкыр бул арабтарда сихр деп айтылат. Куранда дагы бул сихр деп келген. Хадистерде дагы сихр деген сөз менен келет. А бизде буну кара дуа, сыйкыр, төлгө, дагы калпа деп сыйкыр менен алектенген кишилерди ар кандай атамалар менен атайбыз. Бирок бардыгы бир эле сыйкыр. Ушул сыйкыр өзүнчө бир илим. Bunun ilim ekendigini Allah Taala Kur'an'da aytып эле yuallimuna an-nasa sihr. Kadimkide үйрөнүшөt bunu. Үйрөтүшөt. Устаздан шакиртке, шакирттен шакиртке болуп уланып келип аткан бир илим. Бирок тилекке каршы бул эң жаман илим. Allah Taala андан бизди кайтарган илим. Харам илим. Буну үйрөнгөндөр дагы, үйрөткөндөр дагы капыр болуп калат. Эгер кара сыйкырды үйрөнүп үйрөткөн болсо. Буну колдонгон дагы башка маселе. Аны колдонуп, бирөөдүн үй бүлөсүн бузуп, бирөөгө залакат жеткирген дагы башка бир чоң күнөө. Айтор жамандыктардын жыйынтыгы болгон сыйкыр. Алла Таала буну бизге арам кылган, бизди андан кайтарган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага жакындаганда бизди эскерткен. Бул сыйкыр өзүнчө бир дуалар менен, же болбосо эмелер менен, түшүнүксүз бир цифралар менен, ар кандай нажасаттар менен, кам менен, ириң менен, адамдан чыккан нажасаттар менен, зара менен, дагы анын оору менен, ар кандай эң жаман иплас, жаман нерселер менен жасалат. Ошол менен жасап атканда бул сыйкырчылар өздөрүнө сыйкыр илими менен моюн сундуруп алган көз ачыктардын экөөнүн иштиракында, экөөнүн аракетинде жүзөгө аша турган нерсени сыйкыр дейбиз. Сыйкыр жасалыш үчүн сөзсүз көз ачыганы жасаш керек. Көз ачыганы жасаш үчүн жиндерге муктаж болот. Жиндерди бул нерсеге иштетиш үчүн жиндердин талаптарын аткарып бериш керек болот. Жиндердин талаптарын аткарыш үчүн бул жиндердин эң харам, күфүр, ширк болгон амалдарга барыш керек болот. Мисалы үчүн таманына Куран аяттарын жазып алып намаз окуу, өзүнүн эң жакын махрамдары менен зина кылуу, мисалы үчүн Куран аяттарын зарага аралаштырып, кандайдыр бир жаман нерселерди, ошо сыйкырдын иштерин жасоо, канга жуунуу, даратсыз намаз окуу, ушул сыяктуу эң жаман бир жиркенич, Кудай арам кылган, ширк кылган нерселерге барат. Жиндердин талаптарын аткарыш үчүн, жиндер анын айтканын кылыш үчүн. Анан бул талаптарын кылгандан кийин бул жин сыйкырчынын максатын ишке ашырыш үчүн жолго түшөт. Жиндин адамга кирип кетишинин да өзүнүн тажрыйба менен айтылган эмелери бар, орундары бар. Ошол мезгилде жиндер адамга кирип алып зыян берет.
Бул жерде дагы тартыш маселе бар. Жин ичине кирбейт, ага далил жок, сыртында зулум берет, мейли, сыртында зулум береби, ичинде береби, кыскасы ага зыянды алып келет. Бул зыяны келиши жөнүндө Куранда жана Сүннөттө далилдер толтура. Эми ошол сыйкырчы жасагандан кийин ошол сыйкырдын максатын ишке ашырыш үчүн жолго түшкөн жин адам катуу коркуп кеткенде, катуу сыгылганда, катуу курсант болгондо, катуу ойго батып калганда, капилетке түшүп калганда, мындайча айтканда, Алла Таала арам кылган нерсеге шоңуп кирип кеткенде, зинага кирип кеткенде, бузукулукка кирип кеткенде, өзүнүн милдеттери болгон, парз болгон намаздарды таштап койгондо, ушундай кайдыгер болуп калган мезгилде адамдагы Алла Таала көзгө көрүнбөс кылып жаратып койгон пардалар ачылып кетет экен дагы, ошондо сыйкыр адамга зыян берет экен, же жин адамга кирип алат экен. Эми бул сыйкыр жин адамга кирип алгандан кийин, сыйкыр таасир бергенден кийин адамдын жашообу ошол сыйкырдын максатына карай өзгөрүп баштайт. Эгер ажыраштырыш үчүн жасалган сыйкыр болсо, ал ажырашып кеткенге түртө турган жагдайлар ал адамдын жашоондан көрсөңүз болот. Ажырашып кеткенге дегенде ошол аялга жасалган сыйкыр же эрге аялынан ажырашыш үчүн жасалган сыйкыр экөөнүн ортосунда мамилени терс жакка өзгөртүп салат. Шундай нерсе сыйкыр. Дүйнөдөгү эң сулуу, эң көркөм жүздү, эң көрүмсүз, шундай жаман жиркенч жүзгө айландыра алат. Тескерисине көрө эң жиркенч жүздү, эң көркөм, эң сулуу жүзгө айландыра алат сыйкырдын күчү менен. Адамдын көзүн боеп кое алат. Ден соолугу чын, эң сонун ден соолукту эң начар, эң төмөн ден соолукка айландырып да кое алат. Сыйкырдын күчү менен. Баары жакшы болгон бир үй бүлөнүн ортосундагы мамилелерди эң жаман, эң төмөн мамилеге айландырып коюшу да мүмкүн сыйкырдын күчү менен. Болуп аткан, жүрүп аткан жакшы бизнес болобу, тижарат жана башка нерселерди дагы сыйкырдын күчү менен ошол нерсени токтотуп койгонго дагы сыйкырдын себеби, сыйкырдын күчү жетет. Эгер Алла Таала буну каалаган болсо. Кыскасы адамды коомчулуктан чыгарып, үй бүлөсүнөн тууган уруктуктан чыгарып, бир жалгыз комнатага, жалгыз төшөккө мыктап койгонго чейин сыйкырдын күчү жетет. Алла Тааланын каалоосу менен. Шундай жаман нерселерге чейин алып барат кыскасы. Эми ошол сыйкыр таасир бергенде, ар кандай максаттардагы сыйкыр болсун, мейли, таасир бергенде адамдын эң биринчи түшү бузулат. Түшүндө жылан, ит, жаш балдар, мышык, чочу ойгонуу, коркунучтуу түштөр, уйкунун начарлоосу, жашоодогу жалгыздык калуу, көпчүлүктү жек көрүү, бат ачуулануу сезимдерди күчөтүп салат сыйкыр. Көпчүлүктү жек көрүү дегенде көпчүлүккө барганда ооруп кала берет баягы киши. Эснеп, көзүнөн жаш чыгып, баягы жерден кыжырланып, адамдар сага жасап аткан мамилелери жаман мамиледей, алардын жасап аткан иштери жүзөкү мындай сырттан эле мамиле, эптеп эле мамиле жасап койгондой эле, баардыгы сени жаман көргөндөй, сен эч ким жалгыз калып кеткендей эле өзүңдү сезип каласың. Сыйкыр таасир берген болсо. Эми бул дагы сыйкырдын түрлөрүнө карап, максаттарына жараша ар кимде ар кандай симптом менен кездешет. Анан эң негизги симптомдору жүрөк кысылат, баш ооруйт, жалгыздыкты калуу, көпчүлүктү жек көрүү, түштүн бузулушу, уйкунун начарлоосу. Ушул сыйкырдын эң негизги симптомдорунан. Булардын кээ бир симптомдору башка маселелерден да келип чыгышы мүмкүн, медициналык жактан мисалы үчүн. Бирок ошону тактап алыш үчүн жакшы тажрыйбалуу рукуячы менен кеңешсеңиздер, болгон нерсени айтып берсеңиздер, же болбосо ал сизди рукуя окуганда симптомдор бар. Рукуя окуганда дагы сыйкырланган, кара дуа окулган киши рукуя окуп атканда жүрөк кысылат. Азыр биз рукуя окуйбуз, мына ушул суроодон кийин, жооптон кийин. Рукуя окуп атканда сөзсүз көзүңүздөрдү жумуп алсаңыздар,
кунт менен ихлас менен угуп турсаңыздар, биз окуп атканда жүрөгүңүз кысылса, денеңиз чымыраса, желкелер тырышса, ый келсе, кускуңуз келсе, бул сыйкыр, сиз сыйкырланган экениңизге белгили болуп саналат. Шу менен иншаллах суроо жоопторубуз бүттү. Кудайым буйрса азыр рукуя баштайбыз, дем салабыз. Рукуя деген Куран аяттары менен, сүннөттөгү дуалар менен Алла Тааладан шифаны сураган абалда сиздерге дем салып беребиз. Сиздер да Алла Тааладан шифаны тиленген абалда, Алла Тааладын Куранынан шифа сураган абалда, Алла Тааладан сураган абалда Куранды себепчи кылсын деп бул жерде ихлас менен, кунт менен, чын жүрөк менен укканга аракет кылыңыздар. Биз дагы иншаллах чын жүрөк менен укканга аракет кылабыз. Алгач мен рукуй окуймун, менден кийин шеригим Абдулла Дамла да сиздерге суроолоруңуздарга дагы калган суроолорго жооп берет. Суроо жооптордон кийин дагы рукуй окуп берет иншаллах. Анда эмесе көздү жума алыңыздар. Бир туугандар, ушул нравится басып койсоңуздар, башкаларга да бөлүнсүн. Көп таралыш үчүн поделиться басып коюңуздар, группаларга, досторубузга таштап коелу. Азыр рукуяны баштайбыз иншаллах. Анан дагы бир жаңылык. Кудайым буйрса, Москвага барайын деп ниет кылып атабыз. Но майдын башында. Анан Москвада буйрса бир 15-20 күн, балким бир айга чейин болуп калабыз. Москвада көптөн бери биздин суранып, качан келесиздер деп күтүп аткандар, биз дагы көптөн бери ошол ниет кылып жүрөбүз. Пандемия болуп калып, ушул себеп болуп калып, аябай созулуп кетти. Былтыр бармакчы элек. Насип кылса, иншаллах, майда жолугуп калышыбыз мүмкүн. Азыр ошо жай маселелерин эме кылып атабыз, тактап атабыз. Ошол жакта атайын өкүлчүлүк бар экен, ошол жакта иншалла өткөрмөкчүбүз. Ошол тийиштүү кишилер менен сүйлөшүп атабыз. Сүйлөшүүлөр толук бүтүп калса, буюрса майда барып калабыз. Бисмилла. Баштай берели. Көздү жумуп алыңыздар, кунт менен ихлас кылып окуп турабыз. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جأتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. O bul denelerden içindeki erkek jana urgaçı zalim jinler, köz açıktın malayları, sıyqırçının kulları, Allah'ın düşmanları, Allah'dan korkup paygambarga itaat kılıp moyun sunup bul denelerden darao çıkıp ketkile. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. O bul denelerden içindeki erkek jana urgaçı zalim jinler, köz açıktın malayları, sıyqırçının kulları, Allah'ın düşmanları, Allah'dan korkup paygambarga itaat kılıp moyun sunup bul denelerden darao çıkıp ketkile. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah.
O bul denelerden içindeki erkek jana urgaçı zalim jinler, köz açıktığın malayları, sıyıqırçının kulları, Allah'ın düşmanları, Allah'dan korkup peygamberga itaat kılıp moyun sunup bul denelerden darao çıkıp ketkile. Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. Allah insanlardı, jana jinderdi özüne ibadat üçün jaratkan. Buzgunçuluk üçün jaratkan emes, zulum üçün jaratkan emes, köz açıktarga kulçuluk kılış üçün jaratkan emes. Allah'dan korkula, zulumdan kaytkıla, jana bul denelerden çıkıp ketkile. Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار
هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جأتم به السحر إن الله السيبطل إن الله السيبطل إن الله السيبطل إن الله السيبطله إن الله السيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل